Менин участкама да бирөө бар. Элет жериндеги жашоочулардын саламаттыгы үчүн күрөшкөн ак халатчан метайымдар. Алардын күнүмдүк жасоочу жумушу элдин ден соолугуна кам көрүү. Келген бейтаптарга биринчи жардам колун сунуу. Кээ бир ата-энелер бар, отказ кылып балдарын эмдөөгө алып келбеген. Мен ошолорго кайрылып кетет элем. Эмдөөнү алыш керек ар убак. Өзүнүн календарлары бар, мынакей туулган мезгилде эле роддомдо ала турган, андан кийин 2 айлыкта ала турган, 3,5 айлыкта, 5 айлыкта ошол ар бир оорунун прививканын өзүнүн таасирлери бар ооруларга каршы. Ошолорду өз маалында алса балдар оорубайт. Биз ушуну көпчүлүккө айтып түшүндүрөбүз, бирок кээ бир ата-энелер бар, алар диний көз карашты албай атышат да. 5000ден ашуун калкты тейлеген үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда жалпы 10 чукул кызматкер эмгектенет. Алар үчүн имараттын таардыгы түйшүк жаратып келет. Эмгек жамааттын тилеги жаңы имаратка ээ болуу. Анткени ашар жолу менен курулган бул дарыгерлер үйү 5 айылдын жарандарына кызмат көрсөтүүдө кыйынчылык жаратууда. Имарат курулганда ошол маалга туура келген да. Азыр эми немелер оорулар көбөйүп, туберкулездөр көбөйүп, Россиядан келген мигранттар ар кандай оор абалда келип, биякта дарыланып, кошумча кабинеттерге муктаж болуп атабыз да. Ошол себептүү бизге дагы жаңы имарат куруп берсе, ошол жака көчүп, ошол жакта багы элди караса жакшы болот эле. Оорукана үчүн атайын кызыл китеби ажыратылган 12 сотық жер тилкеси дагы даяр. Болгону мамлекеттен каржы бөлүнсө, пайдаланын түптөп заман талабына ылайык үй бүлөлүк дарыгерлер борборун куруу зарылчылыгы бар. Айыл жашоочулары дагы имарат кеңейтилсе, кезек күтпөй эл үчүн шарт түзүлмөк деген пикирде. Айрым учурда мектеп окуучулары да келип, эмдөөдөн өтүп турушат. Мындай кезде бөлмөлөрдүн таардыгы жүдөтпөй койбойт. Поптун кызматы азыр бизге жакшы да. Жерде элдин бар дарылап атат, карап атат. Иштеген балдар баары жакшы. Бирок ушу мүмкүнчүлүк мындай тар болуп атат. Келгендери жакшы карай албайт. Элге жамгырда сыртта туруп калышат. Азыр 5-6 бир комнатта турушат медсестралар. Караңга эм түзүк шарт болбой. Жогорку кеңештин депутаттарына да бул сунушту айтышкан. Эми жергиликтүүлөр анын аткарылуусун чыдамсыздык менен күтүп турушат. Мунара Жапарова, Уларбек Мурзабеков, Базаркургон району.